Азамат Искенбаев жүргөн. Чуркап, тияқты бүтүрүп, бияқты бүтүрүп, Элдер менен жолугуп, ал жанагы айтып аткан, YouTube'да айтып аткандары чын. Элмар ошондо да канады. Канады одот, любой эле киши айтат да, кана обещать эткен кана дейт да. Ана узартуу, ар жагында узартуу жасап тиги талай энергетика министрлери жасагандарды аларды билген эмес чындыгы. Ата кысым жасап, камалыптыр, башка иштери менен камалыптыр. Муну сатып бул Бишкек суларды сатып аркы деп аткан. Чын ал көрсө ушу Бишкек сулары менен эле камап эметишкен. Искенбаев фамилиясын билип эткем. Бизге деген айылга деген бир топ эмелерди обещать эткен да, баягы соц пакет деп скважина буртетип бермек бизге бир топ жерге. Мектепти солнечный батарея менен обеспечение кылмак, садикти кылмак ошондой эле фапты кылмак. Анан тээ жакта бизде могу Торайгыр айылы өзү негизи кургак айыл да. Өйдө жактан айылга чейин эме салып бермек, лоток салып бермек негизичи. Анан обещанияларын эчтеке бирөөсүн дагы элек покачы булар. Башында жүргөндө бул 4-5 жыл ошол чуркап жүрбөдү, открытие кылып канча жолу 4-5 жолу открытие кылды негизи. Элдер менен жолугуп, ошо бүт баарын обещать эткен ошо киши болчу негизичи. Бул жактан азыр бул жактагы кишилерди таанычы да эмеспиз, көргөн да эмеспиз. Азамат Искенбаев башында баштаган ушул жерде. Ошо 25 жыл боюнча эле маалыматыбыз бар экен, ошол мөөнөттө колдонуш менен мамлекетке өтөт деген. Могу ограждениялар жок болмок, Азамат Искенбаевдин айтуусу боюнча. Мал жайганга возможность болмок ушулардын арасынабы? Жерден ушунчалык көтөрүлөт, анан астына мал жайсаңар болот деген обещание бар болчу. Мен биринчи орун басам иши болуп калган, ошончо кирсеңиздер так маалымат айтып берди. Сизде жокпу? Жок, жалпы көзөмөл алып барабыз. Ушуну түзгөн бул жөнүндө эч кимдин айыл өкмөтүнүн дагы жергиликтүү тургундардын да маалыматы жок. Биздин да маалыматыбыз жок эле. Сиздердин да маалыматыңыз жок. Кайрат, иним. Туура сиз маселе көтөрүп аткан маселеге мындай тура карайбыз биз. Биз келишимди азыр биринчи жолу сизден көрүп атабыз. Ага укук коргондор бар, сот органдары бар, ошол баа берүүчү. Азыр биринчи жолу көрүп атабыз келишимди. Биз эгер бизге кызыкчылык болсо, жок, тиешеси жок да. Биринчиден маалыматты бүгүнүп атабыз Кайрат мырза. Сиз айтып атасыз, ошол барып суроо болду. Жок, туурусу эле Кайрат мырза. Иш кагаздардын баардыгы министрликте. Мен сизге айландырган жокмун так. Келишимди ошол түзүлдү. Армансыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биз Ысык көл облусуна караштуу Ысык көл районунун Тору Айгыр айылындабыз. Жанагы Бишкек сулар боюнча ошонун айланасындагы көйгөйлөр боюнча иликтеп жүрөбүз. Азыр биз менен ушул айылдык кеңештин депутаты Алмаз байкебиз биргеликте. Бул жерде дагы ошол Бишкек сулардан ошо Тору Айгыр айылына бөлүнө турган социалдык пакеттер боюнча ошондой эле жаралган жагдайлар боюнча Азамат Искенбаевдин камалышы боюнча мына ошо видеону көрдүк дейт, айыл элин баары көрүптүр. Ушулар боюнча бир катар суроолорду берели деп атабыз. Эми Алмаз байке рахмат, ушу бизге мейли да келип айтып берем дегениңизге рахмат да. Ошон келип жолугуп өзү да жайыт комитетке анан ошо Бишкек сулар башталып аткан кезде мисалы мына 500дөн ашык гектар жерге мисалы күн электр станциясы курулуп атпайбы? Ошондо айылга да бир социалдык пакеттер каралган экен да. Ошолор эмне болду байке? Мына 24-төн бери баштайм расмий иштеп келатат да. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? 24-төн бери иштелип келатат бул жер. Алган Бишкек сулар компаниясы ушундай солнечный күн чубак эмесин курабыз аркы деп алышкан. Биздин эл менен келип Азамат мырза, Азамат Искенбаев өзү келип эл менен жолугушкан, элдерге соц пакетин айткан, момундай кылып берем деп. Налог аркы сырткары соц пакетин кылып берем элге депчи. Анткени биздин жайыт жерлер кетип атат чын эле. Ушул 507 гектардын бери жайыт жерлер бар. Анан андан да көп азыр канча 700 канча ошондой гектар, 710 гектар жер ошо гектар жер кетип атат. Анан соц пакетинде мындайлар бар. Соц пакетинде Азамат мырза, Азамат Искенбаев өзү келип эл менен жолугушуп, мына бизге деген эме деген 12 километр жерге Кызылдын оозунан бери бияка мына могу жер БСР ошого чейин, ошол жерге чейин лоток тартып беребиз деген. Анткени өй жакта Билим байкенин кашар жактан трещина бар. Биздин суу тияктан өй жактан жакшы эле келет, бирок орто келгенде потеря бар. Жок, суу жок болот да. Биз анткени бизди Кудай суудан тартып коюптур да. Биз сууга кыйналабыз негизи. Биз ошон үчүн макул дейт. Тору Айгыр эли. Могу полянын баары ушул эле суу менен сугарылат. Өзөн түшпөйт. Бир эле ушул суу. Ал бир. Андан кийинкиси моякта кудуктардан 2-ден 4 кудук чыгарып берем деген. Сол күн панелдери менен суу чыгарып берем деген. Андан кийин тиги мектептердин үстүнө солнечный панелдерди коюп беребиз. Соц объектилерге ушундайлар болгон да. Көп сүйлөшүүлөр болгон негизи. Анан биз макулдугубузду бергенбиз эл макулдугун берип аркы алып. Бул жерде Тору Айгырлык азыр
Эдил деген бала бар. Байболот Аксакалдын баласы. Ошол чогуу келишип, жаштар да чогуу жүрдү, карыялар да чогуу жүрдү дегенде ошолор беришти. Баары чогуу элдер баары чогуу бердик да ошол. Бери аркы берки болгондо эле бир жакын араларда бул бирок соспа эме тиги солнечный башталып, жумуш башталганда биз угуп калдык, Азамат Искенбаев сатып жиберген деп. Сатып жиберген. Анан биз баягы кимдер менен жүргөндө анан Эдилден эле кармап, Эдилди эле чакырып эле, Эдил, давай могулардын баарын эмне кандай обещать эттиңер? Ошолорду бер. Каякта? Ооба, жасалбай атат. Анан требовать этип, аркы эметкенде анан Эдил Тор Айгырдын жаштарынан, карыяларынан алып алып, мен анда жок болуп калдым. Чын эле депутаттардан да баргыла деген Эдил. Депутаттардан эч ким барбай калып, барып келишти Бишкекке. Барып кезигишип атып, жана көчө YouTube'га чыккандан кийин элдин баары эле азыр башкача болуп калды. Чын эле мурда Азамат Искенбаев сатып ийген деп аткан. Азыр башкача болуп калыпты. Көрсө жактан жогору жактан кысым менен алып койгон экен да муну. Алып койгон мына азыр Кудай буйрса баягы күнү айыл башы болуп, карыяларды, депутаттарды алып алып, Михаил Фиткого барып, азыркы Бишкек соолардын директору ошо жетекчисине барып кезигип, кагаз жүзүндө киргизип, мына могуларды кылып бергиле. Латокту, кудуктарды келип кыдырып баарын эметип, даже буларды да көргөздүк. Кудай буйрса, алар эми жана Фитко, Михаил Фитко жана Россиянин. Азыр биякта Интегра деген компанияда эметип атышпайбы, ошонун балдары да келди, жанагы Акыл, Кутман деген Кутман келген жок, Акыл келди, ошо специалисттерди алып келип кудуктарды текшерип, мектепти көргөзүп берди айыл башы. Анан буларды көргөздүк, ошо Кудай буйрса ошол через Фитко, эми ал Фитко да мындай айтты да, Михаил Фитко. Кагаз жүзүндө киргизгиле, мен тияка жиберейин депчи, жиберейин, мен жасап берем деп атат буйрса. Буйрса жасап берем деп атат да. Жогорку жакта өзүнүн жетекчиси Россияга кагаз жүзүндө жиберет экен, анда Фитконун үстүндө дагы жогору жакта кишилер бар экен. Ошо кагаз жүзүндө эметейин. Бирок ал чынында билбейм, мен Азамат эмне обещать эткенин билген эмесмин деди, чынында эле. Биз биякта элдик жана жыйындын протоколун алып барып көргөздүк. Ким сүйлөгөн, ким эметкенин баарын көргөзүп, мына давай могуну кылып бергиле деп көргөзүп анан эметкенден кийин Кудай буйрса кылып беребиз деп атат чынында эле. Эми Алмаз мырза мындай суроо да. Ушул долбоорду баштаганда башынан ким жүрдү эле? Ошо Михаил Фетколор жүргөнбү, же энергетика министри жүргөнбү, же Азамат Искенбаев жүргөнбү? Ким жүрүп ушунун баарын жүгүрүп кылды эле? Ошо мен чынында угушума караганда, угушум эмес, өзүм көргөнүмө караганда Азамат Искенбаев жүргөн бага. Чуркап, тиякты бүтүрүп, биякты бүтүрүп, элдер менен жолугуп, ал жанагы айтып аткан, YouTube'да айтып аткандары чын. Мен келип, мен уже почти Тор Айгырлык болуп калдым деген чын. Элге жыйын кылып, азыр тиги көчө жаңылып калды окшойт, ФАП салдым аркы берки деп. Бирок ФАПка солнечный салды да. Солнечный коюп берди, солнечный панелдерди. ФАПты арабтар салган. Ошо коюп берди. Коюп берген, аяка койду. Эми өтө деле чоң эмес эми, бирок мындай коюшту да. Андан кийин эле дагы жасайм аркы берки болуп атканда момундай өзү деле айтып атпайбы? Эмес, ошондой болуп атпайбы? Чын деле. Анан өзү камалып атса, анан кайдан жасап берет чын эле. Эми азыр ал эметкендерин биз эми элдин требовать эткенин эле эме да, соцпакеттин жасап берсин. Айткандарын кылсын, обещать эткендерин. Элдин баары ошентип атат да, кана деп. Кана деп атат, любой эле киши айтат да, кана обещать эткенин кана дейт да. Мына өзүңүзгө деле айтып атам, мына суу бизге тартыш. Мына сиз астыңызда келердин астында эле жаңы эле ошол боюнча сүйлөшүп атканбыз мен кишилер менен. Буякта Эрик Байке, тиги Нупу деген балдар менен сүйлөшүп атса, айтып атат да, ошол айт, жашырбай айт момундай депчи. Чынында эле. Анан сиз эми жайыт жери кетти деп атпайсызбы? 500 гектардан ашык жер болуп берилип атат депчи. Анан бул жер биринчи келишим боюнча 25 жылдан кийин булар колдонуп, компаниячы. Андан кийин мамлекетке өтүш керек болчу да. Бирок азыркы күндө бул кошумча келишим менен өзгөрүп 23 жылдан кийин деле бул компанияга кала берет деген нерсени билчү элеңер. Жок. 25 жылга чейин эле деген негизи. Негизи баарыңар укканы боюнча ошол эле? Ошол эле. 25 жылга мамлекет көтөт. Ошону эле билип келгенсиз. Ошону эле билип келгенбиз. Анан узартуу, ар жагында узартуу жасап тиги талай энергетика министрлери жасагандарды аларды билген эмеспиз чын эле. Кече YouTube'дан уккан маалыматтар боюнча эчтеке билбейсиздер. YouTube'да мына азыр өзү чыгып өзү сүйлөгөндө таң калып калдык да биз чын эле. Биринчи угуп атасыз. Биринчи угуп атабыз муну. Уккан эмеспиз, андайды уккан эмеспиз. Биякта кысым жасап, камалыптыр, башка иштери менен камалыптыр. Муну сатып ийиптир, бул Бишкек сооларды сатып ийди аркы берки деп аткан. Чын ал көрсө, ушу Бишкек соолары менен эле камап эметишкен туурабы. Бирок мындай да билесиздер да, Бишкек бул жер сиздер сатканга эч кандай мүмкүн эмес экенин билчү элеңер. Ижарага берилгенби, аренда. Жыл сайын арендасын төлөп келишет. Жыл сайын арендасын төлөп кетет. Жана дотациядан чыгарым дегендери чын. Ошол келип ижара төлөп баштагандан баштап Тор Айгыр айыл өкмөтү дотациядан чыкты. Дотациядан чыктык. Биз даже АОПга карызыбыз бар болчу. Биз мамлекетке кредит алганбыз, мына
могу кечки залогторду, лотокторду салып, деди бассейндерди тазалатып антип кредитибиз бар болчу. Чыр болчу. Жыл кандай башталды, сугат башталды. Чыр акчасын көтөрүп аркы чыр башталчу. Келдик раз ошол убакта ким айыл өкмөтү Улан Керимбаевич болчу. Ошолор болду, ким келди, тиги акчаларын которушуп, биз ошолорду төгүп салдык. Кредитти жаап салдык. Жаап анан өнүгүүгө кеттик. Канчага чыкты ошондо? Мурда канча эле аз канчага чыкты ошондо? Ой, билем, азыр биз моунда эметкенде жаңы тамчы АТР менен кошулгандан кийин 108 миллион деп бекиттик бюджетти. Бирок основной акчабыз ачыгын айтканда тор айгырдан эле чыгып атат. Азыр мына могу жер өзүңүз көрүп атасыздар, мына мояктачы. Мына келсеңиз, ол жерде Бишкек соода салып атат, могунун тегерегин баары толтура компаниялар алган. Балыкчы, Грин, толтура Евразия канаттуулар фабрикасы бар бул жерде. Чоң-чоң компаниялар бар. Чоң-чоң компаниялар бар. Азыр мен сизге кагаздарын көрөм, аларды деле көргөзсөңүз болот ал. Канча мен өзүмдө бар лично. Эмне деген компаниялар, бирок көбү төлөбөй аркы берки кызычы болуп тургандар бар дагы эле. Бирок негизги ошол айыл өкмөттүн эле бюджетин түзүп аткан бул Тор айгыр айыл өкмөттүр э? Ой, основной да. Основной Тор айгыр айыл өкмөтүнө өчөт. Эми Алмаз мырза, бул соц пакеттери чечилет деп ишенесиздерби? Мына Федького да айтылыптыр, проектиңерди бердиңиздерби? Анан качан чечилип калчу дейт. Эми ал убактан бери 26-2 жыл башталгандан бери убакыт өтүп атат да, мисалчы. Быйылга жетишпей калса эмки жылы башташабы кандай болот? 27. Даже элде азыр сомнение бар да. Булар эгер бүтүп кетип антимичи болсо, бүтүп кетсе, булар жасалбай калат деген. Менде дагы. Эл эмес, менде дагы. Эми азыр заман кандай болуп турат азыр? Бул Азамат Искенбаев менен договор түзгөн мен силерди билбейм деп койсо дагы эми ызычуу башталат да. Бирок ал мен россияндер менен сүйлөштүм, аркы берки мен муну Кудай буйрса кылып берем деп атат. Кылып берем деп атат. Соц пакеттерди бүт аткарып берем деп. Келди, специалисттер келди. Келип текшерип антип кетишти. Гуглда моуну карадык канча километр экенин. Чыгарттырып, момундай, бир топ акча экен бул дагы. Чын эле. Ошонун баарын кылып беребиз деп атат. Кылып беребиз деп атат. Кылып беребиз деп атат эми буйрса мына. Кагаз жүзүндө ошо Россиянын келди жана Михаил Федько. Келип мен депутаттар менен жолугам, эл менен жолугам деп Майрамбек, айыл башы Майрамбек менен бир кезиккенбиз. Андан кийин кайра айылдын сакалдууларын, анан депутаттарды алып келгиле дептир. Ошондо барганбыз. Майрамбек болуп чогуу барганда ушул кагаз жүзүндө мен кылып берем деди да. Кылып берем деди. Мен билген эмесмин деди. Бул могу эмелерди Азамат эмне абиш айтат, ошолорду билген эмесмин деди. Азамат эмне болуп чыгып калды? Неге ал бул жактан четтеп кетти? Аны билген жокпуз. Биз деген наоборот билгенибиз Азамат сатып эле кетти деген. ооба. Компанияны сатты, болду, кетти деп койду. Фирманы сатты, кетти деп койду. Ошо азыркы айыл өкмөттө сураган эмеспи? Сатып жиберипти, эмне болуптур деп. Жок, сураган жокпуз. Баягы элдин эмеси. Эл ичинде эле сөз болуп Эл турган. ичинде эле Кызылдап эле. Эл ичинде сөз болду. Көчө YouTube'дан чыккандан анан эл анча-мынча түшүнүгү башталды да. Бул жерде муну колдон тартып алып койгон турбайбы аркы берки депчи. Эми YouTube'да өзү деле сүйлөп атпайбы? Ой, мен кылып бермекмин, мына даже келип ачылышын 2 жолу эмес, 3 жолу кылдык депчи. 3 жолу кылдык деп. Акылбек Үсенбаевич өзү келди деп атат жана премьер-министр өзүңүз көрдүңүз. Вертолет менен келген. Биз журналисттиктен алкаганда жергиликтүү тургундар күн электр станциясында иштеп жаткан жаштар менен да баарлаштык. Алар айылга жасала турчу соц пакеттер ишке ашпай жатканын айтышты. Ошондой эле күн электр станциясы 25 жылдан кийин 100% мамлекеттин карамагына өтпөй, инвесторлордун колунда кала турганы боюнча суроолорду узаттык. Yerime malçı olsun, doğru olsun, eşlik aydın yaş olsun, bilsem eskemmin. Ana buna 2-3 yıldan beri şu deniz olup ben ayrılamın, ayrın kaşa gelişkisi. Айыл каша? Oh. Эмнеге каша экен? Kolunda varlar, öngdü karap, cüzdayız diken. Kolunda varlar bir demek illet diken, kolunda çok momun tozu diken, koymayla ki bu sıra kalat diken biz. Эч каралбай эле. Karalmayla. Каралса эле. Anam bir пайда батар тиет о айыл. Anam emi aldı ayılga çok paydası diyereme, alacağım ben, arlaşkan yok bunu. Bu hep çok neme de. Daloguz çok emes tökülüp atat deyit, bücret yüzösü atat deyit, mal. Hem жакшы эле болуп атат. Укмуш эле алacak, el jumuş менен камсыз болуп атат. Алacak жакшы, az айылда деген бала бакыра жок 80-90% иштеп атат. Ошондон. Аманан толук эми ишке бериле элек дем, толук ишке берилсе болуп, андан да чоң жардам көрөрбүз. Бул 23 жылда мамлекетке кайтыш керек болчу. Бирок азыр кичине өзгөртүү жиберишип, 23 жылдан дагы эле узартып бул компанияда кала берет. Ошону билчү элеңиз? Жок, аны билген эмесмин. Негизи жанагы өздөрү мөөнөт бүткөндөн кийин ишин актатып алган алар кетет, бул Кыргызстанга өтөт деген эме узарды бу дагы анан.
Ошондо узарып кеткен экен. Биз да ошону билип келдик да. Мен ал жагы. Мурда 23 жылдан эле мамлекет көтмөк экен. Ошону деле уккансыздар да. Мен азыр эле эртең менде телефондо эметте досум жибериптир, ошону эле угуп калдым. Ага сен вообще эмем жок болчу. Даже барып да көргөн эмесмин аяксыкка. Бирок бул элдер жумуш менен камсыз болуп атат, ал жагы бар деп эле уккам. Биз могу башталганда эле баштаганбыз жумушту. Тегеретте ограждение кылдык. Сел отводдорун куйдук. Анан панелин чогултуп атабыз аздан анан. Биякта деген азыр бир 400дөй киши иштейт. Тор айгырыкта. Жок, эки жактан келгендер бар, ар кайсы жактан келгендер. Тор айгырык бер жагы эле бир 100-150дөй киши болуш керек, тор айгырыктарчы. Биз ошонусун билебиз. Так бир 400дөй киши иштейт. Айлыктары жакшы алып атышат. Айлыгы убагында, как положено. Алды жакшы эле сумма алып атышат. Разнорабочийлер бар, объемго бар биякта. Ошондой иштеп атабыз. Анан баягы сиздердин маалымат барбы? Бул 23 жылдан кийин мамлекетке өтүш керек бул проект деген маалымат бар беле негизи? Негизи 25 жылдан кийин өтөт деп укканбыз биз делечи. Бияк өзүнүкүн баягы инвестордуку чыккандан кийин анан өкмөткө өтөт дегенчи. А бирок азыр кошумча келишим менен мындайча айтканда түбөлүккө эле кетип калган ыктыңыздарбы? Жок. 23 жыл сайын эле узартып отурушат да. Аны укпаптырбыз аны точно. Андай маалымат. Андай маалымат жок. Сиздерде баягы эле 23 жылдан кийин мамлекетке өтөт деген эле маалымат да. Ооба. Анан бул мурун деген бияктыкы деген башка болчу да, Азамат деген байке эмес беле мисалы. Искенбаев фамилиясын билбейт экенмин. Бизге деген айылга деген бир топ эмелерди обещать эткен да, баягы соцпакет деп. Скважина буртетип бермек бизге бир топ жерге. Мектепти солнечный батарея менен обеспечение кылмак, садикти кылмак ошондой эле фапты кылмак. Анан тээ жакта бизде Тор айгыр айылы өзү негизи кургак айыл да. Өйдө жактан айылга чейин эме салып бермек, лоток салып бермек негизичи. Анан обещанияларын эчтеке бирөөсүн да кылып элек покачы булар. Алардын баарын ал Бишкек Солар деп бул фирмадан бул проекттен чыгып калып камалган тууралуу уктуңуздар беле? Бир уккам камалган, андайын чыкты деген, аны билбейм эмне болуп камалган аны тиякта. Бирок ошол кишинин бул долбоору болгонун билчүсүз да башында. Билебиз, ооба. Өзү канча жолу келип бияка келип башында жүргөндү, бул 4-5 жыл ошол чуркап жүрбөдү, открытие кылып канча жолу 4-5 жолу открытие кылды негизи. Элдер менен чогулуп, Элдер менен жолугуп, ошо бүт баарын обещать эткен ошо киши болчу негизичи биздин айылга. Мунун баарын кылып берем, мисалы тээ жактан 5-6 скважина кылып берем деген, лотокту тартып берем деген. Бирөөсү аткара элек пока эчтекеси. Бул азыркы учурда деле Бишкек Солар деле аткара элек ал нерсени. Азыр эч ким эчтеке кыла элек пока. Айылга эчтеке кылып. Эчтеке кыла элек айылга. Бул качандан баштап курулушу башталды? 23-төн, Жок, 24-төн. бул курулуш деген 26 эле, 25 башталды да. 25 башталды. Ошондон бери тынбай эле иштеп келет. Тынбай эле иштеп келдик. Биз деген маяка деген декабрда келгенбиз, ошондон бери тына элекпиз мисалы. А бирок жана соц пакеттердин бирөө да болду элек. Бирөө да болду элек соц пакеттиги. Ушул солнечный Бишкек Соларда иштеп жатабыз. 6 ай дебейин, 7 айдан бери иштеп атабыз. Ошондон бери жумуш менен камсыз болуп, айылдын көбү иштеп жатат ушул жерде. Айылдын 70% 70 болбосо да 50% ушул жерде иштеп атат. Айлыгын убагында алып атасыздар. Айлыгын убагы менен алабыз. Биз негизи көбүнчө объемдо иштеп атабыз. Азыр объемдо биз өзүбүздүн наряд жапканыбызга жараша максимум задержка 1 жума максимум. Ошондой алып жатабыз. Бул проект Чыңгыз мырза, сиз башынан бери кимдик экенин Азамат Искенбаевди тааныйсызбы? Ошол киши келип жүргөн көрүсүз беле? Азамат Искенбаевди тааныйбыз, жакшы тааныйбыз. Башында ошол киши келип жүрдү бизге. Бул жактан азыр бул жактагы кишилерди таанычы да эмеспиз, көргөн да эмеспиз. Азамат Искенбаев башында баштаган ушул жерде. Ушул жерден баштап ошол кишини эле көрүп аттык кыскасы. Айылга да келип соц пакетин обещать эткен ошол киши. Ушул жерге жумуш менен камсыздайм деген да ошол кишини көрүп атып эле ушул солнечный Бишкек Солар башталганда эле ошо Азамат Искенбаевди андан ары көргөн жокпуз, көрө алган жокпуз. Жумуш башталгандан баштап көрө алган жоксуздарбы? Анын камалганы боюнча ошол уктуңузбу? Камалганы боюнча уктук. Биздин угушубуз боюнча Азамат Искенбаев ушул жерди алып туруп, ушул орустарга, орус инвесторлорго сатып туруп жок болуп кетти, өзү камалып кетти, анан больницага жатып алды деген эмиштерди укканбыз, ошо бойдон кабарыбыз жок андан. А бул жер деген бул проектчи, долбоорчу 23 жылдан кийин мамлекетке өтүш керек деген маалыматыңыз барбы? Маалыматыбыз бар, ошондой 25 жылын билбейт экенмин, бирок какой-то бир убакыт иштетип анан өткөрүп берет мамлекетке деген эмиштерди укканбыз. Азыр бизде колубузда документтер турат. Бул жерде ошо кошумча келишимде Бишкек Солар ошо Ибраев менен азыркы Бишкек Солардын ошол
Искенбаев алынгандан кийин Федько деген киши келген экен. Ошонун экөөрүнүн ортосунда кошумча келишим бар да. Ошол жерде жазып атат. Эме депчи. Мүмкүн болсо уруксат берип убактыңыз, мен көрсөтүп коюшум сизге. Ошол боюнчачы. Мында кошумча келишим дейт да. Дополнительное соглашение номер 1. Бул эмеге 24-жылы түзүлүп атат бул. Анан ошол жерде мындай деп атат да. Ушул тууралуу маалыматыңыздар бар беле деп сурайын дегенбиз го. Могу жерде окусаңыз. По истечению срока 25 лет срочного временного владения и пользования земельным участком в условиях аренды государственный партнер был Минэнерго, да? Частный партнер был Бишкек Солар. Определяет возможности и условия по продлению указанного срока. Бул кошумча Кошумчада ушундай турган. Ал эми ошондой эле буякта негизги келишим бар да. Мына негизги келишим 22-жылы түзүлүп атат да. Бул келишимде могу жерден окусаңыз эле профиль ГЧП партнеру, то есть эме деп атат да. Сохранять профиль объекта ГЧП, также по завершению проекта ГЧП обеспечит передачу объекта ГЧП государственному партнеру, то есть мамлекетке өтүш керек деп атат да, надлежащим техническим состоянием по истечению 25 лет. То есть 23 жылдан кийин өтүш керек деген болгон, бул негизги долбооргочу. Кошумчада болсо бул жер эме деп атат. кошумчаны бул Азамат Искенбаев түзөт. Жок, кошумчаны болсо ким түзүп атат? Экөө Ибраев Талайбек Умукевич, должность министра энергетики Федько Михаил Владимирович. Бишкек Солар деп чыкчытты. Ушул тууралуу маалыматыңыздар бар беле? Бул тууралуу маалыматыбыз жок. Ошо биз 25 жыл боюнча эле маалыматыбыз бар экен. Ошол мөөнөттө колдонуш менен мамлекетке өтөт деген. Ошол боюнча айыл эл деле ошондой. Айыл эл деле ошондой. Айыл элине ошондой информация берилген. Башында Азамат Искенбаев ошончо баардыгын информация берген, ошонча жыл колдонобуз, андан кийин мамлекетке өтөт деген. Жана соц пакеттерди ошо Азамат Искенбаев айтканда, азыркы күндө бирөө да кылмап турбу. Азамат Искенбаев ошо соц пакет биз өзүбүз айыл протоколуна баардыгы жазылган. Анан Азамат Искенбаев ошонун баарын обещать эткен, кылып берем деп. Ошонун бүгүнкү күнгө чейин мисалы азыр могу ограждениялар турат. Могу көрүп атасыңар, жолдо шлагбаум турат. Эми бул шлагбаум азыр временно болуп турат. Бул алынат. Могу ограждениялар жок болмок. Азамат Искенбаевдин айтуусу боюнча мал жайганга возможность болмок ушулардын арасына. Арасына. Жерден ушунчалык көтөрүлөт, анан астына мал жайсаңар болот деген обещание бар болчу. Дагы биздин соц пакет обещанияларыбыз бар болчу. Өйдө жактан канал тартып беребиз деген, ошонун баары бирөөсү аткарылган жок. Азыркы күндө ушул бүгүнкү күнгө чейин аткарыла элек. Биз ошо протоколубузду, ошол жыйындагы протоколубузду ушу биздин өкүлдөр, айылдын өкүлдөрү, депутаттары, айыл башы Федького көргөзгөн бияка орустарга. Булар карап көрүп аткарып беребиз, аткарып бергенге аракет кылабыз деген. Ошо дагы деле аткарыла элек, эми айыл эли күтүп жатабыз ошону. Күтүп жатасыздар, Соц пакеттер аткарылган жок, бирок айыл эли жумуш менен камсыз болуп, бул жактан жакшы пайда болуп атат, Жумуш менен камсыз болгон ошол айылга пайдасы ошол болуп атат. Айылдын алдыңкы зарплаталары, мисалы объемда иштегендер алдыңкылары 200 миңге чейин иштеп атышат айына. Зарплатта иштегендер, разнорабочийлер ушу 70-80 миң алып атышат. Айына ушу 60 миңден 80 миңге чейин алып атышат. Биз убагында Азамат Искенбаевдин үстүнөн ары жазган Тор Айгыр айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Улан Керимбаев менен жеринде жолуга алган жокпуз. Чакырсак да ар кандай шыл тоолорду айтып келген жок. Бирок телефон аркылуу баарлаштык. Ал эмне себептен ара жазган боюнча өз оюн билдирди. Кийинчерээк телефон чалса калбай койду. Эгерде кошумча айта турганы болсо биз ар дайым ачыкпыз. Улан мырза, ассаламу алейкум. Алло, Улан мырза, ассаламу алейкум. Атым Кайрат Кенжебай, журналист элек. Жанакы Бишкек Солар боюнча келип, Тор Айгырда сөймө алып аттык эле анан. Сиз мурдагы айыл өкмөт турбайсыз, бир катар суроолорубуз бар эле да. Бак, сиздин арыз боюнча камалып турго Азамат Искенбаевчы. Ошолор боюнча да интервью. Мага чейин эле камалган. Канча күн разница, Улан мырза? 1-2 күн болуш керек. Ошо камап турган сиздин заявление менен сотко кетирип камаган турган. Ошо эмне себептен жазылды эле, сатып жиберди деген маалыматтар чыккан экен. Ошо билип сөйлөңүз. Мага чейин эле камалып, мага повестка келген эмеден, МВДдан. Прям министерство өзүнө чакыртып. Жо, сиздин арыз турбайбы электрон сиздин кол менен? Бизде.
мага чейин эле камалып, анан мына бүгүнкү күндө камакта. Азыр тиги. Жо, сиз жазып бердиңиз беле, арыз жазып бердиңиз беле, кол койдуңуз беле? Ооба. Ошо сиздин арыздын негизинде камап атат да. Жок, айтып атпайм, мага чейин эле камалып турган болчу. Иш козголуп камалган болчу. Действительно эле жер сатылды беле ошо сиздер айткандай. Мен жер сатты деп жазган эмесмин. Жер сатты деген маалымат бар, ошону аныктап бергиле деп. Ал маалымат кайдан чыкты эле Улам мырза, ошол кызык болуп атат да бизге. Бишкек Solar жер алгандан бери 3-4 инвесторду ечитип келди да. Эң биринчи Кытайларды ечитип келген. Андан кийин казактарды ечитип келди. Андан кийин орустарды ечитип келди. Бирок сиздер ижарага бергенсиңер да жерди айыл өкмөт. Ооба. Канча сатат анан ижара жерди? Ижара укугун сатыйды деп билебиз. Бирок андай эмес бекен? Билбейм анысын. Бирок иши кыскарып кеткен турбайбы? Ишти кыскарып коюшкан турбайбы? Кандай? Иш кыскарыптыр да. Ошо андан мен билбейм. 3 инвесторду алып келди да. Анан орустарды алып келгенден кийин андан мурун 407 гектар алган. Андан кийин орустарды алып келгенден кийин кайта ал жетпейт, бизге дагы жер бергиле деп кайта арыз жазды. 100 канча 170 гектар деп сурадыбы кайта. Жо, ижарага берип арендасын алып отургансыңар да, Улам мырза. Биз ооба жок, 407никин ижара түзүп баштадык, бирок эмеси баштала элек болчу жумуш анда. Азыр күндө мындай да 400 гектар жер, 407 гектарды алды. Улам бир инвесторду улам ечитип келип, улам открытие, ал жерге открытие жасап, церемония өткөзүп, улам элди чогултуп, 2-3 жолу ошондой иш-чара өткөздү. Анан үчүнчүсүндө орустарды ечитип келди. Анан дагы эле иш ал жакта эчтеке строительство башталайык. Кайта бизден 170 гектар дагы жер бергиле, бизге жетпейт деп баштады. Ошондо сиз ойлодуңузбу, сат жерди деп? Бизде 200 гектар ошонун үстүндө эле бар болчу. Анан бул даяр жер турат жок, бизге ал жер болбойт ди, анан бергиле деп анан ушул жер маселеси кайта болду. Иш жүргөн жок. Ошо строительство эчтеке башталган жок. Эчтеке башталбай туруп кайта 407-нин үстүнө кайта дагы 170 гектар бергиле деп келди да. Ошондон анан ойлодуңуздарбы сат жерди да? Андан кийин вообще өйдө жоктардан да ошо бул жер башталбайт. Жер башкага өтүп кетти, орустар алды болуп калды да. Жерди орустар иштетмей болду деп келди бизге маалымат. Андан кийин эле эме Искенбаевка иш козголуптур деп. Улам мырза, сиз ошондо айыл өкмөт болуп тургансыз да, анан иш кагаздарын туура эмес бүтүрүп бергенсиздерби? Туура эле бүтүрүп бердиңиздер беле негизи? Туура эле бүтүргөн, Анан жер сатып жүргөнүн тактай алган жоксуңарбы? Өзүнө барып эле сурап Бишкек Solar азамат. МВД бизге повестка келди, бул Искенбаев жерди кандай жол менен алган депчи. Мен акын түшүнүк жазып бердим. Мындай ГТП менен алган. 25 жылга. Аренда менен алганда, арендага, ГЧП менен арендага алганда. Арендадан алган. Арендасын төлөп келген жыл сайын. Арендасын график бөлүп бергенбиз, бирок график менен төлөнгөн жок, бирок төлөндү. Кийин. Анан мындай сурамым келип атат да, Улам мырза, сизди ошо бирөө жарым мажбурлаганбы булундачы? Же өзүңүз эле жазып беле, же күч органдары мажбурлап жаздырыптыбы, же кандай ошону? Интервью берген айтайын. Хорошо, анан келиңиз анда күтөлү эле, интервьюбүздү берип коюңуз, бизге да ушулар сурап алалы. Все, хорошо, Улам мырза, күтөбүз.
Журналист ийгиликтөөнүн алкагында Тору Айгыр 20-22 күн электр станциясы жайгашкан Ысык көл райондук администрациясына баш бактык. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул Ысык көл райондук администрациясына келдик. Буяктан азыр аким менен барлашабыз. Ормонов Жапарбек Туразович менен баягы күн электр станцияларынын айланасында кеп болмокчу. Азыр кирип да бир катар суроолорубузду бермекчибиз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Кайраткин журналист. Бир канча суроолорубуз бар. Ошолорго сизден жооп алалы деп келдик да. Мүмкүн болсо, могу петличкабыз сизге илип койсок, калып кетсеңиз. Кайсы 101 медиа порталынан келдик. Кичине убактыңызды алабыз. тезөбү канча убакыт кетет мен? 15 минут, 10 минут эле. Жапарбек Туратович, билесиз, могу эмеде Тору Айгырда күн электр станциясы Бишкек Солар дегенде. Ошол боюнча токтом чыгарып берип, азыр күндө мисалы 500дөн ашык гектар жер ошака берилген экен. Анан бирок келишим боюнча, биринчи келишим боюнча 25 жылдан кийин мамлекетке өтүш керек экен. Биринчи келишим боюнча. Бирок кошумча келишим түзүлүп калган 24-жылы. Бул 25 жыл сайын узартылып турат деген. Ошол тууралуу маалыматыңыз барбы? Мен биринчи орун басам иши болуп барам. Ошончо кирсеңиздер так маалымат айтып берди. Сизде жокпу? Жок. Мен жалпы көзөмөл алып барабыз. Анын келишимдин баягы пункттарын тияпкан толук ошо жигит алып барган да. Ал тууралуу сизде маалымат жок. Толук эми жалпы маалымат бар, ичинде баягы пункттар Ошо жалпы кандай маалымат бар сизде? Ошону айтып койсоңуз. Жанакы негизги автору болгон бул проектти баштаган адам азыр күндө бул проект. Азыр чакырайынбы, орун басам? Чакырбайсызбы, келбейби бака келсе. Эсеңиз чакырып койсоң. Бишкек Солар. Бишкек Солар деген да. Азыр бизде документтер бар эле, ошолордагы мен көрсөтүп койсок, суроолорду берип алсак. Анткени аябай бир Чыр чатак болуп калды эми. Анан негизги бул келишим. Могу эмне кылып, могу 16 май түзүлгөн да. Берсеңиз. Андай нерсе жок. 24-жылы соглашение. Ассаламу алейкум. Кайраттан журналист. Бишкек Солар боюнча деди. Бишкек Солар боюнча сиз маалыматыңыз бар да? Биринчи келишим боюнча 23 жылдан мамлекетке өтүш керек болчу. Бул менимче кечирип коесуз. Бишкек Солар неме фонд энергетика боюнча кеткен да. Инвестицион соглашение менен кеткен. Инвестицион соглашение кеткен. Ошол соглашение. Келишимди көрсөтсөңүз бизге 24-жылда. Могу 22-жылда биринчи келишим бул. Берсеңиз. 22-жылда келишим бул. Бул жерде Жапарбек Туратович, негизги маселени, көңүл бура турган маселе суроо берейин. Аз шашпай турсаңыз билинип керек. Сиздер бул маселелер боюнча фонд зеленый энергетика кол коюп атат. Келишим түзүп атат да. Жок, билебиз, фонд экология министрлиги түзүп атат. Экология министрлиги эмес, Министерство энергетиканын алдындагы фонд зеленый энергетика дейт. Ошол силердин карамакта болгон бул жерди болсо сиздер бергенсиздер, район трансформацияга берген, айыл өкмөт чечип берген, сиздердин карамагыңардагы жер. Анан биринчи эмеде алда соглашенияныча башчаганы көрсөтүп берейинби сизге, уруксатпы? 23 жылдан кийин өтүш керек деп турат. Бул жер мамлекетке өтүш керек болгон. Мынакей модерн окусаңыз болот, мынакей 9-чусун окусаңыз, бул кайра сакталган негизде мамлекетке өтүш керек деп турат. Жапарбек Туратович. Мындай да. Кечирип койсо мен сизге маалымат берип коеюнбу? Бир аз мындай тура эмес соолук кыласыздар да. Мен сизге мындай маалымат үчүн. Биз жерди сиз айткандай толук трансформация кылып, даярдап, анан атайын мыйзам кабыл алынган. Бүт ушу күн энергиясынан чыгуучу келишимдер энергетика министрлигинин алдында фонд зеленый энергетика деген фонд түзүлгөн атайын. Ошолор аркылуу ошондой. Кечирип коесуз. Туура эле. Анан мына келишимдерди ошол түзүп атат да. Келишимди түзгөндө бир четинен Министерство энергетика түзүп атат, экинчи жактан Бишкек Солар түзүп атат. Экөө түзүп атат. Айыл өкмөттүн карамагында Тору Айгыр айылында, сиздердин райондук аймакта. Анан ал жерде окусаңыз 9-бөлүмдө турат. Бул жер объект мамлекетке өтүш керек депчи, Жапарбек Туратович. 25 жылдан кийин өтүш керек деп турат. Ошондо турабы? Эми момундай кошумча келишим бар.
кошумча келишимде мынакей окусаңар бул дополнение 22 жылга бул жерде болсо биякта өтсүн деп турабы мамлекетке өтсүн деп турат эми муну окуңуз мунун үстүн окуңуз эмне деген кошумча келишим мунун эле уландысы мынакей 9 пунктты караңыз өтсүн деп турабы 23 жылдан кийин мамлекетке өтүш керек деп турабы ГЧП боюнча ГЧПга мамлекетке өтүш керек деп турат ал эми кошумчада болсо айтып атат 23 жылдан кийин улантылат деп атат эми силер айтып атасыңар инвестиционный соглашение деп атасыңар ушуну түзгөн бул жөнүндө эч кимдин айыл өкмөттүн дагы жергиликтүү тургундардын да маалыматы жок экен биздин да маалыматыбыз жок деле. сиздердин да маалымат жок Жок, маалыматыбыз жок. бул деген эме да Жапарбек Туратович демек бул 23 жыл сайын улана берет деген нерсе да туурабы мына окусаңыз мунун башын экөөнү салыштырып коюңуз Эми түзгөн адамдардан сурасаңыз да жакшы болот го. сиздер ушуну көрдүңүздөр беле билдиңиздер беле маалыматыңыздар барбы Жок, биринчи жолу жүрүп атабыз. демек бул 300 миллион долларлык проект да значит ошол тууралуу сиздердин маалымат жок экен бул ушинтип 23 жылдан кийин улана берет деген нерсе да түбөлүккө кетти деген нерсе болуп атпайбы мамлекеттин кызыкчылыгы кайда калат анда биринчи келишим боюнча 23 жылда өтүш керек болчу да сиз иш алып барган турбайсыз кандай ушулар тууралуу билчү элеңиз маалыматыңыз барбы Бизге чейин ушул ГЧП соглашение менен берилген да. эми инвестиционный соглашение деп атпайсызбы инвест соглашение депчи бир жерин окуп коеюн бул жерин билет белеңиздер ошол инвестиционный соглашениеда инвест соглашениеда монтип турат мынакей статья 14 деп көрсөтөт да расторжение болгондо кандай болот деп расторжениеда эгер дейт мөөнөттөн мурда бүтүрсөңөр дейт 3 айдын ичинде толук кеткен чыгымды мамлекет төлөп берүүгө милдеттендирип коюшкан да буга кандай дейсиздер 23 жыл сайын узартып турса анан жок бузок мамлекетке өткөрөм десеңиз ошол убакта 300 миллион доллар кетирсе булар 300 миллион төлөп Эми анда муну түзгөн адамдардан сурасаңыздар. Кечиресиздер, мындай да, атыңыз ким да? Кайрат Кенжебаев. Кайрат, иним. Туура сиз маселеге көтөрүп аткан маселеге мындай тура карайбыз биз. Биз келишимди азыр биринчи жолу сизден көрүп атабыз бул жердечи. Бачы маалыматыңыз жок. Жок, биз толук мыйзам боюнча фонд энергетика өткөрүп беребиз. Эгер буга келсе ошентебиз. Анан алар өзү иш алып барат. Ошондуктан бул маалыматтар бизде жок болчу. Эми сиздин оюңуз боюнча акемсиз да, Жапарбек Туратович. Ушундай келишим түзүлүп калганына кандай карайсыз? Кандай деген ойдосуз? Келишимди мен таанышпай туруп бир жактан сизге айта албайм. Билбей туруп, көрбөй туруп, мен сизге айтып атпаймынбы? Сиз кагазга алып калдырып бересиз. Көрбөй туруп, билбей туруп кантип деп айтып берем. Жок окудуңузбу? Окудум, мен бир пункт окудум. Ал жерде келишим жалпы окуп чыгып, анализ түзүп андан кийин жооп бербесем, мен мындай деп жооп бере албайм, билөрүн түзгөн келишимне. Аны мындай да, ага укук коргоо органдар бар, сот органдар бар, ошол баа берүүчү. Азыр биринчи жолу көрүп атабыз келишимди. Мындай өзүңүздөр таанышып, бийликтөө жүргүзө аласыздарбы ошо компания менен Бишкек сулары менен? Эгер кайрылса бизге керек болсо биз алып атайын суратып алып туруп алсак болот. Азыр маселе болуп аткан тиги жигиттер маселе жөнүндө азыр биринчи сизден угуп атабыз. Ошентип жерди түбөлүккө берип коет атпайбы? Ошол боюнча сиздер өзүңүздөр иликтөө жүргүзө аласыздарбы? Чакырып, тактап. Керек болсо жүргүзөбүз. Түбөлүккө деген сөз жок. Түбөлүккө деген сөз жок да. 25 жыл сайын узарып атпайбы булчу? Жок, түбөлүккө 49 жылга чейин берилет. 49 жылдан кийин ал мамлекеттик кимдин менчигинде болсо ошол менчик ээси өзү чечет. Жерди дагы узартабы, узартпайбы ал өзүнүн укугу да. Мыйзамда ошондой жазылган. Бул тетегереки 2000-жылы чыккан жер кодексинде ошондой жазылган. Анан кийинки мына 25-жылы жаңы кодекс чыкты. Ошондо деле ошондой жазылып турат. Ошол эле нормалар ушул. Бул жер узартылып кете берет деп жазылып турбайбы? Эми ал хозяин, то есть менчик ээси өзү, менчик ээси мамлекет. Мамлекет өзү чечет. Кааласа узартат, каалабаса токтотот. Инвест соглашение деп. Инвест соглашение эгер жакпай калса мага кайра төлөп бересиң деп. иштин жүрүшүнө карап, заалчылыкка карап деп. Эгер ошо мамлекетке пайдалуу болсо, зыян тийбесе, кеш алып келсе, өнүгүүсү болуп атса, эмнеге узартса болбойт. Эгер эч кандай пайдасы жок, баягы келечеги жок болсо, анда карап көрөт да ошол мезгилдечи. Жок, Жапарбек Туратович, бул жерде негизги суроо 23 жылдан мамлекетке өтсүн, мамлекет пайдасын көрсүн деп атат да. Жалпы түзүлгөн. Жалпы жанакы биринчи келишим боюнча толук ошол станция, күн электр станциясы толугу менен мамлекеттин менчигине өтүш керек болгон да. Сиздин экөөбүз башка түшүнүп калыппыз. Сиздин оюңуз боюнча түзүлүп бүткөндөн кийин 23 жыл иштейт да. иштеп түзүп бүтүп, чыгарып бүткөндөн кийин мамлекетке өткөрүп берсин деп. Ошондой болчу. Анан кошумча келишим түзүп жиберчү.
кошумча келишимин азыр биринчи жолу көрүп атабыз. Эми бизге такыр тиешеси жок менимче. Эгер азыр угуп атам сизден 24-жылы келишимди атпайсызбы жана? Кошумчаны 24 түзгөн, а 22 түзүлгөн өзү. Эми биз менен акылдашкан жок. Биринчи жолу көрүп атабыз азыр. Сизден биринчи жолу сизден азыр көрүп атабыз. Аларда мындай маселе болуп атканда азыр биринчи жолу сизден угуп атабыз, туура? Эч кандай маалыматыңыздар, эмеңиз Такыр маалыматы жок. Азыр угуп атабыз. ой пикириңизди айта албайсыз. Айта албайм, азыр көрбөй, билбей туруп кантип айтам кайрытыңызга. Өзүңүз. Мен сизге айтып атпаймынбы, Жабырек Туратович? 23 жылдан кийин өтүш керек болчу биринчи. Жакшы экен, абдан жакшы. Бүткөндөн Бирок кайра экинчи келишим менен узартып алышпайбы булар? Эми ага мен жооп бере албайм да кайрытыңызга. Ал эмне себептен Ким жооп берет ага? түзгөн адам жооп берет. Губернаторбу? Жок, губернатор жооп берет. Буга министерство энергетика жооп берет. Так четко жазылган. Ошондо Талайбек Ибраев түзгөн анда министр ошол жооп бериш керек да? Ошол жердеги фонд зеленый энергетика эмне себептен түздү, эмне себептен кошумча келишим түздү, эмне залчылыгы бар эле, ошол жооп берет да. Себеби мыйзам боюнча биз атайын ушул баягы күндүн кошумча энергиясын алуу боюнча мындай талаш тартыштар аргына чаржайт болгондуктан бир сутта башкарсын деп атайын министрликтин алдында фонд түзүлүп, жерлерди биз даярдап эптеп аларга өткөрүп берет азыр. Эми мындан ары келишим түзүү укугу ток ошолордо гана. Ошолор баягы чаржайт болбосун деп көзүмдүн Силер жерден трансформация иреттеп толуктуу өткөрүп бересиз экен, андан ары алар жашыл фонд эмне кылса ошол жакта тең өздөрү билет. Ошондой да. Ошол негизинен сиздерде маалымат жок. Ошондон маалымат жок. Азыр тактаганга бир укугуңуздар жокпу? Жок, залчылык болсо. Эми залчылык болсо тактайсыздар. Зарылчылык бар го дейм. Эми азыр сизден угуп атабыз мынча. Кантип кайрылышыбыз керек что? Силер зарылчылык туулуп ушу ишти иликтегенге. Эми түз эле министрликке алып кайтсаңыздар болот муну иликтегенге эмне тоскоолдук болуп атат? А силерчи? Биз эгер бизге кызыкчылык Сиздерге болсо, тиешеси жок деп эле атат. жок, тиешеси жок да. Менчиден маалыматты бүгүн угуп атабыз кайратыбызга. Жок, мен бурман жокмун. Сиз айтып атасыз, ошол жакка барып суроо деп атасыз. Жок. Силердин аймакта болот. Туурусу эле кайратыбызга. Иш кагыздарын баардыгы министрликте. Мен сизге айландырган жокмун, так. Келишимди ошол түзүп атат. Саясатты ошол жүргүзүп атат. Туурабы? Жерди силер берип атпайсыңар. Жерди биз берип атабыз, туура. Биз мыйзамчылык фонд коюп атабыз. Фондко берип атасыңар, бирок жериңер кетип калып атпайбы? Мамлекеттик эле менчикте турган фонд деле мамлекеттик ишкана, биз деле мамлекеттик, ал эч кандай. Биздин районда эмес, бул республика боюнча ушундай. Баардык ушундай. Жок, 23 жылдан кийин мамлекетке өтүп пайдасын көрсө болбойт беле деген. Болот. Эми аябай кызыктарбыз ага. Сизден угуп атабыз деп атпайсызбы? Да, 24-жылы кошумча келишим түзүп бердик дегендечи. Эмнеге түздү, кандай зал экен? Албетте биз да каттарды, запростарды беребиз. Кызыктар болуп маалымат алганга аракет кылайлык. Бишкек соорлор боюнча ошону жооп бере аласыздарбы бизге? Эмне деп? Тактап жооп бере аласызбы? Эгер маалымат алсак жооп бересиз. Сиз дагы бир кат менен кайтып коюңуз бизге, мындай эмесем. Мен жөн эле азыр угуп алып туруп таң калдым да мен дагы ушундай иштерге. Болуптур, хорошо. Бишкек соорлор боюнча ушуну жооп берет экенсиз. Кат жазып коела. Эмне маалымат бар? Алтып жообун берип коела, маселе жок. Райондук администрациянын бул көйгөй тууралуу эч кандай маалыматы жок болуп чыкты. Билбейм дегенден башка жооп уга алган жокпуз. Болгон суроону энергетика министрлиги менен Жашыл энергетика фондуна бергиле дешти. Кийинкиликтөөбүздү дал ушул энергетика министрлиги менен бир катар мамлекеттик мекемелерде улантабыз. Бизди акмалап туруңуздар.